Oyunlarının birinci ulak çatı deriz boşuna. Rostof'tan konuklar gelip kaldı. Dastorgondu kenen kılıp jayıp otabız kayradan. Janakı kayın barбы Kırgız balta çapпаган, kırjon barбы Kırgız ulu baspаган degендей. Биздин Кыргыздын палвандары бул жерде дагы өздөрүнүн аябай ынтымагын көрсөтүп, биримдикте, уюшкандыкта кудум эле өзүбүздүн тоо ташта жүргөндөй сыйлашып эле өтө жакшы жүрүшөт экен. Ал жагынан да аябай кубандык келип көрүп, аксакалдарыбыз баш болуп акыл айтып, жаштары кызматка шай болуп, айтор бизди мына чет жерде кыргыз элин аябай жакшы жагынан танытып атканына дагы өзүбүз дагы ушул жерде күбө болуп атабыз. Бул жакта Эрме ака эме кылып атат, тамак жасап атат. Бул жакта Эркин ака дасторгон жасап атат. Ал жакта Алёш ака колонка оңдоп атат. Кыскасы даярдыктар зор. Өзгөчө конокко өзгөчө кызмат дейсиңби? Элдин баласы да элдин баласы. Рахмат акелер, мына могул жерге келип та мына кыргыздын конок пейилдигине күбө болуп отурам. Айтып келем го мен дайым эле кыргыздын ушу пейилинен айланса болот. Өздөрү отуруп эле столго бизди отургузуп атат. Аттар келип атат. Кыргызстандан келет аба? Мына Кыргызстандан аттар келип атат. Kırgızistan'dan kalısın atı turbayı bul ha? Final var da ele geldi bu. Ayıptan okular olsa 3 gün ile çıkar. Böyle soğuk olmaz. 10 civan Men belki kaç katında da 10 gün aşık yüzü boşalıp döktü geldi. hiç kere var. Недеген bir керемет нерселер жаралып калды го бул. Эркин ака. Çanak mı? Sırу? Muhabbat. Kerim alıstan sen gelip kaldın can. Öz kolun bana. Olgun önörüzü gösterişiniz gerekli sahip. Rahmat Allah razı olsun aka. Kırgızistan'dan ısık salamla alıp geldin. Allah razı olsun. Ne var da? Alıp geldin mi? Assalamu alaikum Kırgız elim. Жалпы atış kozdoro. Mınake bugün biz Moskva jergesinde ağalarımız menen ulakçı palvan atsuuçu agayınlar menен oturabız. Bul jerde çakan kеңешме өтүп атат. 26-сы тигип отурган жигитибиз Чимбердинин тою болгон атат улагы. Биз бул жерде кичине аксакалдар менен сүйлөшүп өтөлүк. Курсан ака, Кайрат Полбандын акеси. Биринчи эле сөздү аксакалы өзү баштап бул. Assalamu alaikum Kırgız elim. Assalamu alaikum Kerim. Hoş geldin Moskva'ga. Bugün Udak kalasa ulak baştalgan turat Temürkan uldarına toy ulak. Oşo kişine mini kengeşte koyabız. Oşunda kengeşteşip oturabız. Şu Moskva'da alış yerde olsak da Kırgız'dan. Şu yerde kişine at karmap, at suyup oşlarımla üzerinde şükürlerim büyük vardı. Tanıştıra geçseniz de olur. Çetnen. Buna Kançoro degen palvan. Bu Kalыс degen palvan Jergetaldan. Bu Kayrat Kamber tugan. Bu Ermet kalmak için palvan kaynım bolar. Bu Çintemir tagan bolar. Erkin palvan Aktanıskıdan bolar. Eldiyar palvan kalmak içinden bolar. Alyoshkin palvan, Nurbek palvan belgili Tunçali palvanın balası. Şu rahmat Kerim sen gel uşunca gel bize buna mayak alıp söyleşip kıyla sağına çoğuz Kırgız'dan olgan sağına tarqattım. Allah razı olsun. Şu Polotka mareka жақсы ötsün ha. Nurbek gelip söyleyelim de çekesin. Geliniz bir çekesin. Mayaktaş ötölü. Assalamu alaikum Kırgız elim. Assalamu alaikum Kerim. Hoş geldin Moskvaga.
той иесі Чинтемир инибиз уулдарына той берип атат. Бүгүн бир чакан кеңешме өткөрүүчүлөргө аксакалдарды чакырган. Ошону сүйлөшүп отурдук эле, келип калсын. Элебиз баарына тынччылык болсун, ушу той жакшы өтсүн. Алыстан, жакындан келген меймандарга дагы негизи эле кыргыз элине салам. Kanımızda var eken şu atlı taştay alбай алыс жерде жүрсөк дагы ушинтип ат кармап кыргыздын улуттук оюн көкбөрүн ойноп жүрөбүз. Меймандар келип калды. Келиңиз, Ростовдон келген коноктор да келип калды. Азыр биз сөзүбүздү дагы улайбыз. Келиңиздер. Коноктор, палвандар. Нурбек ака, Ростов менен Москва мындай келди бар. Кезекселе болот. Бул кимде марек өткөрсө чакырат. Бул жактан биз барабыз аттарыбызды алып, ушу жолдун алыстыгына карабай, мында баягы кыргыздын азарттык оюну болгон үчүн расходко эч ким карабайт. Ушу аттарды жүктөп барабыз. Бул жакта марек өтсө, мынантип меймандар өздөрү аттарын жүктөп келишти. Бүгүн азыр келип турушат. Ушу марекеге. Дешим алыстан жакына келген палвандарга ийгилик бардыгына. Дагы келе тургандар болсо келе берсин. Мына баягы кыргызчасын айтканда кулачыбыз кенен батат бардыгы. Жакшы экен. Жакшы өткөрүп алсын. Бул Султан Тынчалиев палвандын баласы Нурбек акебиз болду. Азыр мен бир катары менен сүйлөшө берейин бул жерде акелерим менен. Конокту сыйлап атышат. Мени да мына Курсан аке дагы көнбөй мына жаңы столдорго бизди отургузуп атышат. Аксакал. Меймансың карым. Конокту сыйлап. Рахмат. Бана ошол жагы нере болуп кайран. Ростовдон дагы коноктор келип калды. Биз азыр булар менен дагы бир эки сөз сүйлөшүп өтөлү. Аксакал, сиз окшойсуз. Жакшы келип алдыңызбы Шамил ака? Assalomu alaykum. Ova keldik Allohning o'zi bilan. Buyakta, buyakta emas, buyakta. To'y berib atgan ekasiga keldik. Жакшы экен. 1 soat 2 soat o'tib. Кайсы палвандарды алып келдиңиз Москвага? Biz ma Said palvon, Жакшылык palvon, Hamza palvon. Жакшы экен. Шенген балдар, Ростовдун шенген балдар. Жакшы экен. Дагы наракта 5-6 palvon бар. Булардан да күчтүү балдар бар. Бул Шамил ака эң күчтүү саяпкер да. Саяпкер ушул. Немедеги Ростовдогу жакшы аттарды 5 жылдыз, дагы эмнеден аттар бар эле. Ушундай жакшы аттарды тарбиялап неме алган. Өтө атка өтө неме күчтүү киши. Атты мыкты түшүнгөн кишилердин бири экен да. Өтө жакшы тарбиялайт. Былтыр өзүнүн сарайын былтыр барып көрүп келдик биз. Канча жылдан бери барабыз бирок ошо бир былтыр барып биринчи сарайын көрдүк. Көп жылдан бери ат таптайсызбы Шамил ака? Жок, ошо улак башталгандан бери эл катары биз дагы аткармап атабыз. Канда бар да кыргыздын баласы. Бар бул сарайын бар, конок болуп ошодо аттарды Жанагы ошодо неме кылдык го. айтып келебиз го жанагы саяпкердик Алла Тааланан берилген улуу касиет, ардактуу кесип дейт го кыргыз элинде. Жакшы аттарды чыгара бериңиз, анда эмесе бүгүн чу дегенде эле чочту болбойн деп чоң палвандарды бекитип бул жака кичине ортороак палвандарды алып келипсиз да. Неме интервью берип атпайбы, ишет берип атасың. Жакшы экен. Эртең бекер басып бербесин. Кел иним, анда кандай келип алдыңар, бир эки сүйлөшөт эле. Жакшыбы? Ростовдо туугандар аманбы? Өзүңөр ден соолук жакшыбы? Дүйшөн саяпкердин ükасы болот, чак нөкөр. Жакшы экен полу. Характерлери, чыган иштери бирдей да. Ооба. Бул эртең торпокту койгудай эмес. Буга биз жана бекерлүү бар болуп атабыз, тээкти жок кой. Жулуу тээкти кошо жулуп алгыдай экенби? Кел мына палван менен сүйлөшөлү. Сайт палван кел. Жакшы келдиңби? Жакшы, Кудайга шүгүр. Аттар жүктөлүп келди. Эртеңки кандай маанайлар? Оюндарга. Аттар даяр. Даяр насибим. Алланын буйругу. Туугандарым менен көрүшүп, ынтымакташып келдик. Насипса ойноп кетебиз. Жакшы экен. Алланын матынасына ийгилик, жакшы. Хамза палван. Кандайсың? Жакшы келип алдыңбы? О, рахмат, от души. Спасибо, что встретили. Сози, да? Да, рахмат. Это Орликтин хозяйны. Той ээси Чинтемир Калмак Кырсындын кулунун өзү.
Бул мырза менен да бир экөө сүйлөшөлү дагы бир ирет мааракеси менен куттуктап өтөйүн. Маараке кут болсун. 1 миллион же 1,5 миллион деп аткан. 4 жылдан бeri ниет көрсөтүп эле улактарында колдарында. Башкаларга берсе керек деген өзү Өзү 20-сында. Насып коюп, ниет улак болот да ошондо балдарына жинден башташтылар. Кимге жетпей калды? Барыстар келиңиздер, тамаша кылып, оюн көрүп улак чыгып кетиңиздер. Оюн болчу жер кайсы жер? Раменский район, деревня Рыбалова. А, Тонда тамак аштырдылар. Ошо келип кол кетиңиздер. Келип улак чыгып ойноп кетиңиздер. Жакшы экен, жакшы өтүп кетсин тойлоруң. Ата журттан алыста болсоң да ата салтын унутпай улап атканыңа сага өзүм атыман да ыраазычылык билдирем. Азаматсың. Москвада улактарды жүргөн ушул Эрмекадан дагы сурап берейин. Бул Москванын улактары, бул ат сарай качан башталган, кандай болгон, канча жылдан бери келет ат? Негизинен аттар кайсы жактан келип чабылат? Орус аттарбы же өзүнүн Кыргызстандан келген кыргыз жылкыларбы дегенде Эрмека дагы бир жолу ассаламу алейкум. Алейкум салам. Куш келипсиң Москвага. Рахмат. Насип болуп Москвадан жолугушуп атабыз а. Ошо. Ушул сарайыңыз анан Москва көкбөрү тууралуу, улактары тууралуу бир кыскача токтолуп айтып, кайсы жылы башталган, кимдер түптөгөн, ушул жөнүндө бир ат сүйүүчүлөрүнө маалымат катары. Биринчиден 2018-жылы февралдын бир ортолорунда болуш керек. Биздин өзүбүздүн теңтүш досубуз Курбаналиев Нурбек деген теңтүш досубуз ошол алып келип 33 ат менен баштаган. 2018-жылы февраль айында эле. Ошондон баштап түптөлүп чабып жүрөт. Анан кийинки бир 1-2 жыл мурун да бергис неме себептер менен бир аз кичине сууп кетти эле. Сарайды орустар менен кичине талаш болуп, эми кайра күч алып, азырын бир орус Сергей Собян деген ошол Сабин деген орус ошол кичине федерация ачып, уже түздөп жаңы сарай куруп, ат майдан, ипподром куруп, тайгазандарды куруп, ушундай жакшы шарт түзүп берип атат кыргыздарга. Көкбөрүнүн өнүгүшүнө чоң салым кылып атат. Кечекеде бул жер Москва областы боюнча 14-апрелде чоң чемпионат өткөрдү. 4 команда ат салышып жакшы оюн болду. Мына кечекеде полный Россия боюнча чемпионат болду. Алтай республикасы, бизден 4000 километр. Ал жака общий бир 20 ашык команда, 1-чи лига, 2-чи лига болуп бөлүндү. Ал жака Москвадан бардык, бул жактан 8 ат барып, Россиянын чемпиону болуп келдик. Кудай насип кылып. Ошо Россия боюнча чемпионат болду. Жанагындай командалык тайгазан улак. Көкбөр тайгазан. Анан эми ошонун артынан буну киргизип алсак деген максат ушу көкбөрүнү официальный ушу немен Орусиянын спортуна киргизип алсак, анан ошонун артынан көкбөрүнүн артынан эрежелүү улактын артынан аламанды секин киргизип ошону улантып кете берет элек да. Атак баягындай өз тала түздө жүргөн үчүн сразу аламан улакты кыйыныраак болуп атат. Киргизип эметиштең, ошонун артынан экөөнү тең алып кетип атабыз десем да алышпай. Жакшы экен. Анан бүгүнкү күндө азыр эле айтып өттүңүз да. Бул жердеги жергиликтүү орустардын, элдин көз карашы мурдага караганда кандай болуп калды биздин ат оюндарга? Азыр эми башта көз караштары начар болуп аткан. Биринчи келгенде эле ипподромго келип, ипподромдо кичине орустар кандай этияттан чабышып жатты. Кийин ошо Нурбек ушул жерде Раменский район, Московская область, деревня Донино деген жерде бир жерди сүйлөшүп, ушу майдын ортолорунда болсо керек, ушул Дониного көчүп келгенбиз. Ушул жерде чабып, өзүбүз каалагандай элинен чабып ойноп жүрдүк. Анан мына пандемия болду го, пандемиядан баштап кичине кысымдар болуп ошондон кичине бир аз аксап туруп калдык ортодон. Кудайга шүгүр эми кайра башталып жакшы. Кайра жол ачылып, уруксат берип, колдоп атат экен да демек, Азыр ошол Сергей деген орус, анан өзүнүн мекендеши Медер деген теңтүш бала бар. Ошол экөө иш алып барып, жакшы нерсе түзүп атышат, Кудай кааласа. Жакшы болот деген ниеттебиз. Анан жанагы жума сайын аламан улактарыңарды көрүп калтабыз WhatsApp группалардан, интернеттерден. Бул жөнүндө дагы айтып өтсөңүз, кандай райондошуп бересиңерби, же айыл-айылбы, же кандай чабылып аткан улак аламан тууралуу? Ал эми чоң тойлордо эми ар ким өзү берип атат. Анан мындай жөнөкөйлөрдө тең туштар жамааты, поколение, орусча айтканда. Ошондой кылып, анан айылдаш, тең туштар,
Кадимки эле Кыргызстанда. Ооба. Ошондой кылып мындай кезектешмей. Кезек улагын көбүнчө чабып атабыз. Мына 2 жыл мурун мен бир досум экөөбүз улак бергенбиз, ошондон баштап мындай чоң мареке токтоп калган. Кудай кааласа мынакей бисмилла деп мына бир тууган тагамдын баласы Жалал Абад, Сузак районунан Калмакчын айылынан Чинтемир деген тагам баласы укам. Ошол берип атат эртең Кудай кааласа 26-сында. Чоң улак берип атат балдарына, той улак. Андан кийин мына 29-унда деп Ростовдон коноктор келмеле үшүнчө келгенден 2 улак чаап кетсин, ошолорго кызыктуу болсун, элге кызыктуу болсун, алыстан келген конокторго деп 29-уна дагы улак уюштуруп, жашнага ушул сарайда ат чапкан үзөңгүлөш ака-өкөлөр достор менен биргеликте уюштуруп ошо демөөрчүлөр бар. Муратбеков Асылбек, Эмил Жайчиев деген агалар бар, ошолор демөөрчүлүк кылып атат. Ошо менен 29-унда дагы 2 мареке бар, Кудай каалса. 26-сында Чинтемир, 29-сында ол жамааттын. Булардын сорундары аябай жакшы деп атат, а? Сорундар Кудай каалса жакшы. Чоң деңгээлдеги улак. Жогорку деңгээлдеги улак. Сорундар, байгелер жакшы болот. Жакшы экен. Эми бул короодо турган күлүктөр тууралуу сурап өтөйүн. Бул жерде кайсыл күлүктөр кандай чабылат, кандай багылат, кандай тапталат дегендей каяктан келет, негизинен кайсы породалар чабылат? Жакшы суроо. Карим бул бизде Москвада бүт бар жогу таза кыргыз аттар. 99%. Бир экөө болушу мүмкүн, калганы баары эле кыргыз аттар. Биз Россиянын башка шаарындагылар бул жактан аттарды алып, бул жактан тарбиялайт экен. Бизде андайга убакыт жок. Москва баягы кызмат, иштен биз жакта Москванын пробкасы бар, ат үйрөтүп, кайра үйүңө келгиче убакыт көп талап кылган үчүн бизде даяр аттарды алып келебиз Кыргызстандан. Ушу даяр аттарды алып келип чабабыз. Мына ошо Кайрат Палван Кыргызстанда чабып жүргөн көбөт, бул жакында келди. Калмакчында жүргөн. Сиз өзүңүздүн кайсы аттары бар, кайсыларды чабып атасыз? Менин өзүмдүн бир көк атым бар. Кичине анча билип калган, Москвадагылар билет. 2 жыл мурун бул жактан чаап кетирип ийдим эле Кыргызстанга, ошол келди. Анан мына Жалал Абад билсе керек, Дуңгул деп 5-5ке көк бөрүгө чаап жүргөн, жеке-мезеке чыгып жүргөн атым бар эле. Ал бар 2 жылдан бери аны чабабыз. Анан ушу аттар бар. Ал 5-5те көчмөндөрдүн оюндарында да оюн көрсөтүп жүргөн. 2018-жылы көчмөндөргө барып оюн көрсөткөн. Ысык көлдө. Анан мына Ошто барып көрсөтүп жүрөт. Жалал Абадда эми бардык эле оюндарда ойноп жүрөт. Ошол атасы Москвада. Ошол ат Москвада. Былтыр мына бизден 1000 Москвадан 1700-1800 км алыстыкта Башкорстанда булак болгон. Ал жака барып оюн көрсөткөн. Ал жака барып 2-нчи месттен алып келдик. Казактар менен эмес. Азыраак аттар менен барып калдык эле. Ошо мына кече жакында Алтайга барып элде эле билсе керек. Ал Дуңгулдун кызматы чоң. Ошондо барып жакшы оюн көрсөткөн. Жакшы экен. Эле даяр аттардын келгенин бир ушул Калысбектики болду окшойт. Ооба. Бүгүн келип түштү окшойт. Катарыңыздарга жаңы күлүк келип кошулуптур да демек, 7-8 ат келди. Каласа 8 ат келди. Ошо көйүп атат. Көйгөн сайын сүйүнүп арабыз чоңоюп атат кеңейип. Жакшы экен. Бул палвандын атын менен, атын күчү менен өзүнүн күчүн дагы мына биздин команданын намысын талашкан коргогону кошуп аракет кылдырат экенсиз да эми. Буйруса, Кудай кааласа. Элмекенин аркасынан улак чабат иншалла. Кудай кааласа. Старший брат. Жакшы экен. Анан мен ат сүйүүчүлөрүнө бул аттардын тоюттары маселесинде кандай чөп жедирет, кандай жем жедирет сурап өтөйүн. Эми Эрмек ака, мисалы бул жерде кайсыл жем менен чабасыңар, кайсыл чөптү бересиңер, беди алдырасыңарбы же ушундай эле кара чөппү такай? Бизде Кыргызстандан келген аттар, кыргыз аттары. Бул жерде мына Московская областын айланасындагы чөптөрдү анча жакшы жей бербейт да. Бул жерде местный аттар жей берет. Бизде ошон үчүн бизде мына чөп пышпайт да бул жакта. Мына Крым жактан, Чубашия жактан ошо чөптөр пышат. Ошол жактан ар сезондун башында бедилерди алабыз. Бедилерди сатып алып, сырттан ошо алысыраак жактан алып келебиз, ошо ысыгыраак жактан. Биздин айланада чөптөр пышпайт. Анча жей бербейт. Ал жактан ошо бедилерди
бейді алдырып беребиз да. Жакшы экен. Жеми арпа ушундай элеби биякта? Ооба, арпа. Ушул жердикин эле жей берет. Ушул жердикин. Анан жанагындай бул жерде таптап сууту бастырган кандай болот? Ушу Кыргызстанда кандай элеби? Ыкмалары? Бул жерде бир сарай бар. Бул жерде да бир 2 аткараган бар. Эртең улак боло турган чоң сарайда дагы бар бир 2 атпаган. Подольскийде бар. Ал жакта ушу бир акасы бар, өзү таптап өзү карап берет. Анан ушу бастырып суuтканда ар бир адам өзү келип Өзүнүн атын өзү минет. Өзүнүн атын өзү келип суутуп бастырат. Жакшы экен. Анан биз азыр жаңы эле отурганда Ростовдон дагы палвандар келди, Эрмек ака. Булар менен кандай карым-катнаш бар, ошо тууралуу дагы бир айтып өтсөңүз. Бул Ростов менен бизге ат кармаган неме мекендештер мына жакын областтардан эң жакын ушу Ростов экен. Bundan 3 yıl murun biz Kalmak Kırçın ayılının neме жамааты, Suzak rayonunun Kalmak Kırçın ayılının жамааты улак берип, чоң улак берип. O бүткүл Россия боюнча палвандарды чакырганбыз. Тилекке каршы бардык алыста болгон үчүн, узак алыс болгон үчүн эң жакыныраак ошол Ростов-на-Дону шаары 1150-1200 километр. Ошолор келишип, ошол жылдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин азыр өзүң көргөндөй Ростов-на-Дону шаарынын палвандары менен ушундай жыл сайын жылына 1-2ден барып келиш карым-катнашыбыз бар. Өтө жакшы деңгээлде, Кудайга шүгүр. Өстүбесин. Мен өзүң деле көрдүм, бүгүн азыр палвандар келип чай үстүндө турушат азыр. Мен байкашымча жана Кыргызстандагыдай эле коноктоп тосуп алып үйлөрдү, сарайларды дайындап. Туура айтасың. Кудду ошо бизде Кыргызстандагыдай эле келген конокторду коноктоп, союшун союп, сыйлап, урматтап, эртеси сый тамагын тартып, ушундай немебиз бар. Демек, жанагы алыс жерде жүрсөк дагы жүрөгүбүз кыргыз бойдон салт сана бардыгы таза нукура кыргыздардын када салты менен. Жакшы экен, жакшы экен. Буюрса эртең дагы өзүң той үстүндө дагы көрүпсүң го. Жакшы экен. Бүгүнкү кыскача бизге маек берип түшүндүрүп өткөн биздин өзүбүздүн Сузактын колуна Бекболот палвандын бир тууган агасы болсо Эрмек ака. Ушул акебиз болду. Калганын Кудай кааласа дагы оюнун жүрүшүндө дагы түшүндүрүп барат. Бул жакка кайрылгандын себеби көп жылдан бери ушул жерде улактарга аралашып жүргөн акебиз. Эртеңки тойдун жүрүшүндө дагы улакта дагы тааныштырып өзүңүз бир аз бизге түшүндүрмө берип барасыз деп ишенебиз. Алыстагы мына жаңы аттап келип, сарайга жайгаштырып, өзү ажманияны кылып, турникти тартынып, 26-сына растанып аткан мезгили. Алтын кыз мен алайын, а? Кудай кааласа. Белгилүү себептер менен биздин катардан алыстап кеттилер, бүгүн кайра кошулуп. Бул да азамат өткөндө барып айылда жанагы берип келди, улагын берип дүңгүрөтүп. Жакшы өткөрүп келди, чындыгында жакшы улак болду. Ошол улакта жанагы көк атты Данияр досуңан минип жүрүп эле жактырып калдыңбы, эмне болду? Жактырып калдым ошону. Андан бир күн айтылакта бир салып көрдүм эле. Билбейм, көңүлгө жагып калды. Түшкүн келбей калды. Ошодон алым. Жакшы ат бирок чындыгында азаматсың. Тургал ака. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Амансыз ака, денсаулык жакшы жүрөсүз. Жакыныстар майлы. Коштошпойбуз а, бирден Ассаламу алейкум, кандайсыз ака? Денсаулык жакшысыз ака? Ооба. Мынакей, отуруш кеңешме кызуу жүрүп атат. Жаштар кызматта кадимкидей. Кайрат палван көк атты алып келсин да? Быйыл күздө эмне кылабыз? Чоң улактарга Кыргызстанга барабызбы же? Ооба, Кудай кааласа. Кыргызстанга барабыз. Сезондо ошакта болсо, Кудай кааласа. Кудай кааласа. Там бир эки ат болсо даярдап. Расталта баягыда дагы? Ооба, жакшы экен. Канчора көп барбай калды Кыргызстанга. Канчорону семирип кетсин деп атам. Кайрат. Залпалык ултасын десем зеригип атам дейт го. Быйыл а? Канчора кайтты деп бир чыгайлыча. Такалар да Кыргызстандан келет экен. Кататься будет? Орустака бар да? Арасында Орустака да барбы? Орустака бүгүн такалатын басып Көрсөтүңчү? О, ортодон.
Hayrat, qancha singlar? Kayrattın kızı. Jarı kalıpsınız. Bulara qanday kөнөт bizdin atlar demesi жоқ боло булар тегизле. Zimni börkü Börkü жоқ. Bolt katar koydu. Boltları armıyordu. Boltмен қатырады тақыладыңыз бе? Ооба. Бирок болту жок. Мына. Чиртсе ал. Бөркүнүн ордуна болуп кадап Жок, коет экен. кышында кадайсың да. Кышындас. Кайраттын көгөтү таным. Bir kaptı olgan da. Кайрат. Жанагы Кайрат какта жүрөт? Көгөттүн келгенине канча болду бияка? Kogatı Mart'ta etektep geldi, aprel başına geldi. Калмак кыршы менен бул жердин айырмасы кандай улакта буга? Өзү кандай сезди бул жакта? Жақсы ses татты. Ошондой элеби? Айылдагыдай эле жарап атабы? Кадим. Ayıldağına son. Жакшат Кайраттын аты дагы. Benim aklım var ya, etkisin. Vayna gidip, klятва. Акула. Экинчи атыңыз. Klятва da pat, antı. Неге ғана құсанты тоқ берейін. Az kayrat tok etti. Kayrat at tok vays battardı. Эркин бир улакта жерге талда тарткан эле. Эси Москвада деп палван айткан эле, ушул аке унат экен. Бул качан бияка келген аке? Мына жылы келди. Жерге талда эң дадылат ушу болду. Достор мени чакырып ошол жерде. Азыр Москвада мени дос берди. Жакшы оюн көрсөтөт атам. Не? Жакшы оюн көрсөтөт атам. Yigitlerge var da. Aysan yigitler. Arkadaşlar gazete paralarını gelgen. Yigitler aytmaydı. Yigitler tamam mı? Basmaya kalkıp ketти. Таштаган соорундары кандай болуп кетти буякта? Hem bu jakta pul uшу 20-30 миң тай таштаган жерде. Palvan aytıp koysun palvan. Албаны Кайрат алган чыгат. Шерик палуан. Шерик алган. Шерик Кайрат. Калмак кырчынан чыккан кырандар экен да. Молодец, азаматсыңар. Ушундай агыбыз бар ушуга берет. Мен айтып коем да, калмак кырчындардын өзүнүн отдельный самолеты болсо керек. Бир карасаң Кыргызстанда улак чабып атат. 3 күндөн кийин Москвада улак чабып аткан болот да. Москва учуп келишет. Бирок чыныгы улак үчүн жаралган жигиттер. Азаматсыңар. Кудайга шүгүр айтыш керек. Бул оңор эмес го. Boyca. Ну, Ваня экенин аты окшойт була. Привет. Ассаламу алейкум. Boyun gördüm. Boy жаман бийик экен. Ben 1.78'im de boyum. Ошондо бул деле барып кала бермей. Oho. Чоң экен шындыгында. Жондуу да жон экен да. Тополом жан. Он только пришел, да, из этого. Бул атыңыз да Кыргызстандан келгенби? Vat pardı. Vat 5-6 oldu geldi. Bu jakşat. Ушуну айгыр коем деп аттыңызбы буяка? O meniki falan. Bundan orta kavaktır bu. Ошо алдынан мондай бир иймеги бар экен дагы, анан кышында ошо болту катылат экен да, айырмасы. Бөртмөгөн ордуна. Алган бөрк. Карамет. Минейинби? Канчора кайсы ат ал? Канчора? Жаңа ат. Дагестандан келген. Жаңа ат. Жаңы үйрөнүп өткөн да быйыл улакка. Же көрдүбү бир эки улак? Эки улак көрүп койдум. Кандай аракети? Зор да. Үйрөтүресиңер силер муну. Биздикилер үргөтүрөт. Elge güdüle jaradı bırak. Açın öz açın de. Yaxşı. Polkovnik degen. Klичкасы полковник. Timur'un atı polkovnik. Ondan buruk katında general degen aldı. Yeni statü olsun. General degen bunun polkovnik yapıp koy.
Бул жакта мондай шымын ширкек экен, жанагындай себинип жүрөт экен. Ушинтип ат бастырышат экен айылдагыдай кылып. Кетти. Руслан аканын атын. Birinci ulak çatı deriz boşta. Janagı Kurban Aliyev Nurbek dep. Biz şu Kogörünü başlagan. Şunu doyunma dep o sarayda. Birinci at baylap. Ama o şurada taygazan kurganmış öz-özüne menен ballar boldu. Bunu ilk taygazan gördün mü? Ova. Ona bir taygazan. O ne ikinci taygazanımız. Videoda 5-5'li başlalgan. Geç. Anam ne de zikirlerdi nemelerinden diğer javulup anam Irbalıvaga dagı jakşı janagı Sergey menen Medar ökö Allah razı olsun alarga sayın ökö. Oşo jakta ipodrom Manas at sarayda kuruşup az oşo jakta ulaklar çabılıp taygazanlar kurulup mant öz-özüm küçüme bolondordu baylap taygazan kılganбыз. Мен az o çoğun koşatkanda görsöz giyin oşurdu ulak şapşır o çoğun kazan çoğun ap kelgen. Anı giyin ap ketişti al Dagistan'a gitti al sanki. Toşam ketdi o tarafa. Ova. Gördün mü? Kol menen bolam menen taygazan çalıp. Kadimkiler özünün taygazanda kılıp jasagаны kestirip. Onu polatga bey baylap onu kırmızılar tigip. Şundan burası bir rasa güldördüler. Bu emeğe girsen kadimki mындай Kırgızstanda жүргөндөй эле сезим калмаган экен эле да. Ошо гүлдөп турган мезгилде bir келип. Жакшысы бизде улак таза болуп атат да, баягы Бишкектегидей болупчу. Ортого чылкап кире койгонубуз жок. Тартип бар. Көтөрүп бермей жок. Ар бир палван өзү эңкейип, өзү көтөргөн палван. Там беришке чалган. Даже биз аксакалдарда бизди эңкейтишет. Жардамды беришет. Ага, түгүнө чыгып берип турган да, ошон үчүн Кудайга шүгүр бизде. Жардам берсе аттын үстүнөн жардам берет, тартып тең, Жакшы экен. Бирок ынтымагыңар өтө күчтүү экен, мен баа берген жерим. Мындай жашкар. Kırgızistan'a dağı tarihte жалоотка. Şunday palvanlarga dağı akıl etmesinden bizde daha tek yok olsun videodan görüp uyalattıran ol kaldı. Mana bizde Moskva jamoasына да at сүйүп, at кармаган аксакалдарыбыз барды. Арстан ака бар, Эмил ака ажы, Мыкын ака бар. Ошо булар Данияр досум бар Аргуновдан, Тимур деген укам бар Жергеталдан. Ана мен şu аксакалдарды ошо укалары орто жаштагылар. Сөзүбүздү угуп, булар андан кийинки жаштарга айтышып, ынтымагыбыз жакшы, Кудайга шүгүр. Көптөй берсин. Чоң площадкабыз болчу жерден эки тайгазаныбыз бар эле. Сахнадан бери болгон экен, Укмуш болгон жер. Убак тартымында деп тапсан. Мынакей кыргыз баласына ат кызык болсо бул тууганга Матсекил кызы ар кимдин өзүнүн сүйгөн. Ар кимдин сүйгөн өзүнүн өнөрү бар эмеспи, жан дүйнөсүнө жакын. Кыргыз баласы, мен орус баласын көрдүңүздөр. Ат менен Матаскилди жанагы. Кыргызым күлүк таптап, кылымылап чаап келди. Арулут тамашасын таап келди. Тоголонгон топ бери орустарга, кыргызга кан кызыткан улак берди демекчи. Кыргыздын баласы Акбоз атты алкынып кетип атат. Орус тууганын газды басып кетип атат. Bir taş kapışırdı. Onun falan. Özümüzün ağız. Kamçak taşıyıp da o şerge. Kamçak taşıyıp da o şerge gelip pata doğasında ketken. Чоң улактар өткөн экен бул жерде. Сахналар курулганына караганда. Улак каласа да калды да чоң улактар бар. Palvanlarga tenk koyulgan sorunlar nasip olsun. Ulak taza olsun. Kırgızstan'dan, Rostok'tan, Irkutsk'den, Novosibirsk'den palvanlar geliyor. Allah'ın olmasın versin. Жакшы экен, жакшы Эркин ака. Айткан тилектериңизди Алла таалам кабыл кылсын. Мына улак чапчуларды көрүп, кыдырып
жүрөбүз буга чейин бул жерлерди биз телефон, интернет аркылуу көрүп келгенбиз. Бүгүн жерине келип, мына өзүбүздүн палубандар ийгилик жараткан жерлер, кыргызды жакшы жагынан көрсөткөн жерлерди көрүп, тамаша кылып кубанып, мына Кыргызстандан келген кыргыз бир туугандарыбыз менен чогуу чай ичишип жүрөбүз айланып. Аллага шүгүр дейли. Азыр эле айтып өттүм. Аталарыбыз айтчу эле өз убагында айылдарыбызга чейин барып, ат оюндарга тыюу салып, күлүктөрүбүздү камышка бекитип, адырга бекитип, улактарды чаба албай калган мезгил болгон дейт. Бүгүнкү күндө мына очогунда улак чабып атабыз. Тартипти кармап, жаман жагыбызды көрсөтпөй, жигиттер тополоң тоз кылбай. Бир. Мынакей. Ат бастырып эртеңкиге даярдыктар аябагандай мыкты. Майрамдык маанай. Нурбек палванбы? Ay Erkin aka. Çirkey kıynayt gene kursanık. Çirkey kıynayt gene. Bular kanday attardı da atıncını alsa gerek. Darı söylesiniz mi? Darı söylesiniz. Sonra söz. Üstüne azayt ettim. Fiyatımızda suvat bastırıp baskısını çağırıyor. Darı baskısı seni ulak. Attak suğun kalat. Жақсы кен. Шулай кат курсан екен екен. Қалысбек. Ол емеден келген ат екен. Жамат улакка келип кеткиле. Мына Елебес Чынтемир эртең бүсүгүн Кудай кааласа 26 майда уулдарына улак берип атат. Келип мейман болуп, сорундары жакшы, сорундарга ээ болуп кеткиле. Андай 29-да жакшы улак бар, ага келгиле. Кудай кааласа кәрим сага рахмат келсин. Рахмат сизге да. Жакшы өтүп кетсин улактарыбыз. Бардык элди күтөбүз. Жалпы көрүүчүлөр келгиле бир Москваны дүңгүрөтөлчү, чогуу жолу кайлы. Жакшы бир маанай менен улак өткөрөлү, тартипти көрсөтөйлү, уюшкандыкты көрсөтөйлү. Сайыт Палбан кандай көк аттын күчүн үзөңгү тепкенде сездиңби, эмне болду, кандай? Ат жөнүндө айтчы. Күчтүү ат бекен. Негизги кара байрак экен. Кыргыз аттын чоңу. Күчтүүсү. Ооба, чоң ат, кайраттын. Жетелеп бастырат экен. Канча аралык бастырасыңар эми кайрат? Айланып чат кесиңер токойда. Шунун токой ичинде жолу. Эки жагы токой шу. Шуну менен бастырабыз. Бул жанакы Таран базарда Марат алып чыккан көк ат, а? Ооба. Ба, немен улагында, чоң улакта, былтыр күздө. Мынакей биздин өзүбүздүн таза кыргыз сылкылар. Марат аты дыгылганда кайрат атып калды эле. Ал видео барсаңыз? Ооба, видео бар. Бар. Чоң көк ат бирок.